Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Камчы Көлбаев тууралуу чындыкты жактоочусу айтты. Камчы Көлбаевдин өлүмү тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу анын жактоочусу билдиргенин Спутник Кыргызстан сайты жазып чыкты. Менде азыр бул жөнүндө так маалыматым жок. Азырынча бул жөн эле ушак. Тергөөчүлөр мени күтүп тур дешти. Кирип чыккандан кийин жагдай кандай болуп жатканын билебиз деп билдирген жактоочусу. Бүгүн 4-октябрда Бишкектин борборунан Камчыбек Асанбек, Камчы Көлбаев кармоо операциясы жүргүзүлүп жатканы айтылган. Көлбаев кармоо учурунда ок чыгара баштаганын жана анын каза болгонун Кактус медиа сайты өз булактарына таянып жазып чыккан. Бирок жериндеги укук коргоо кызматкерлери Көлбаев кармалганын же өлтүрүлгөндүгүн ырастаган жок. Азырынча операция жүргүзүлгөн жер Курчоого алынып, УКМКнын атайын багыттагы кызматкерлери, милиция кызматкерлери жүрөт. Журналисттер Курчоого алынган жерге киргизилген жок. Камчыбек Көлбаев Кыргызстандагы криминалдык авторитет, Кыргызстандын смотрящий деп эсептелген. ММКлар жазгандай, ага 2008 жылдын 23 апрелинде Москвада таажыны япончик лакап аты бар Иванков жана Хасан тарабынан кийген. Ал Ысык Көл облусунун тургуну. Бирок соттордун чечими менен ал толугу менен акталып, мыйзам алдында реабилитацияланган. Булак Назар Ньюс кежи. Бишкектеги моргтун аймагын милиция Курчоого алды. 4-октябрда милиция кызматкерлери Республикалык патологиялык анатомиялык бюронун аймагын Курчоого алышты. Аймактан жүргөндөрдөн чыгып кетүүнү суранышкан. Алдын ала маалымат боюнча Блондер кафесинде болгон атышууда УКМКнын кызматкерлери менен спецназдын кызматкерлери Крим авторитет Камчы Асанбекти Көлбаев кармашканда каза болгондорду бул жерге алып келишет. Укук коргоогандары расмий түрдө маалымат бериши элек. Булак Назар Ньюс кежи. Камчы Көлбаев каза тапканы расмий тастыкталды. Крим төбөл Камчы Көлбаев каза тапты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда Көлбаевдин кылмыштуу топтун лидери Дөчөн кызды өлтүрүүгө тиешеси бар жогун аныктоо боюнча тергөөгө чейин текшерүү иштери жүрүүдө. Булак Спутник кежи. Акжол Махмудов карьерасында биринчи жолу Азия оюндарында алтын медаль утту. Кыргызстандагы Акжол Махмудов Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарында алтын медаль тагынды. Ал грек-рим күрөшү боюнча мелдешке 77 килограммга чейинки салмак ченинде катышкан. Махмудов 1-4 финалдан баштап Камбоджа менен Казакстандын спортчуларын 2 жолу утуп финалга чыкты. Чечүүчү беттеште кыргызстандык Ирандын өкүлү Амин Кавианинаржет менен беттешти. Махмудов жеңишке жетип алтын медаль тагынды. 2018 жылы Индонезияда кыргызстандыктагы финалга чейин жетип, бирок чечүүчү беттеште дагы бир ирандык Мухаммедали Гераи утулуп калган. Булак Назар Ньюс кежи. Сүйүнчү Жоломан Шашынбеков Азия оюндарынын чемпиону болду. Кыргызстандык балбан Жоломан Шашынбеков Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарынан алтын утту. 60 килограммга чейинки салмак категориясында күрөшкөн Шашынбеков финалдык беттеште япониялык спортчу менен кармашты. Эсеп 6-6 болуп, андан соң Жолман каршылашынын алысын жерге басып жеңишке жетти. Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча соңку ирет алтынды 2010 жылы Данияр Көбөнов алган. 13 жылдан кийин Шашынбеков Азия чемпиону болуп отурат. Белгилей кетсек, Жоломан Шашынбеков жакында эле Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында дагы алтын медальга татыган. Булак Спутник кежи. УКМК Кыргызстандын жерлери Тажикстанга өттү деген маалыматты четке какты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын жерлери Тажикстанга өттү деген маалымат боюнча комментарий берди. Соц тармактарда Тажикстанга Оштун Чуңалай районундагы жерлер өттү деген маалымат тарап жатат. Кызыктар болгон тараптар кыргыз жерлери коңшу өлкөгө өткөнүн айтып, мамлекеттик органдардын ишин жокко чыгарууну көздөп жатышат. Бул маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат УКМК тараткан билдирүүдө. Комитет элди чагымчыл маалыматтарга ишенбөөгө чакырып, мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрүнө гана таянууга үндөдү.
Эскерте кетсек, 2 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Баткенде мамлекеттик чек араны делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кыргыз Республикасынын делегациясынын башчысы УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин биротоло чече турган номер 44 протоколго кол койгонун билдирген. Булак Спутник KG.